Авариялардын көбүнчө ошо оң рулдун негизинде болуп атат деген статистиканын аркылуу жабышылган да, мындайча айтканда запрет коюп койгонбуз. Бирок арадан 7 жыл өттү. Андан кийин карап көрсөк, мына мен 2021 жана айтпадым 2-3 ай кетет депчи. Эмне үчүн? Мен 21 жылдын статистикасын карап көрдүм. Ошондо 700 бир эме болуптур, мындайча айтканда ошол авариянын 20-25% гана оң рулдун кесепетинен ошол авария болуптур. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, эми биз көрүп атабыз, азыркы учурда базарда бүт баардык кымбаттап кетти, анын негизинде машиналардын да баардык кымбаттап кетти. Биз ээсинин алкагында гана ала турган машиналар арзан. Мындайча айтканда, сырттан алып келейин десек, пошлина киргизилип калган, кымбат. Бирок салыштырмалуу башка рынокко караганда Япониядагы машиналар арзан болот, сапаттуу болот, жана аларды растаможка кылган күнү деле киргизгенге уруксат берилсе, анда арзан болуп, бир аз өзүнүн автопаркыбызды жаңылатып алат элек дагы. Бирок жанагы бизге ошол мыйзам тоскоолдук кылып атканда, эми бул мыйзамды азыр коомдук угууда 3 жума калды. 3 жумадан кийин дароо биз комитетке киргизебиз. Мен айтайын дегеним, где-то бир жарым айда биз аны толугу менен кабыл алып бүтөбүз да. Кабыл алгандан кийин анан эми президентибиз кол коюп берсе, анда мен ойлойм бир 2 айдын ичинде бул ишке ашып калышы мүмкүн деп күтүп атабыз. Кандай жагдайлар, кандай тоскоолдуктар болот? Тоскоолдуктар эми өкмөт тараптан болот. Өкмөт буга карама каршы келип атат. Анткени алардын баягы эле айтымында ДТП ошол оң ролдуктардан болуп атат, уктап калып атат. Анан жана чоң трассаларда таксистердин бат-бат барып келгени негизинде болуп атат дегенин биз буну 2 жол менен мен чечип кетип атам. Айтып атам, аргументтерине өзүмдүн аргументтеримди келтирип атам. Биринчиден, дээрлик көпчүлүгү ошол таксистердин авария болуп аткан себеби ал жерде ошол ДТПнын сактабаганы. Биринчиси, экинчиси, силер койгон камера безопасности көрүп иштебегени. Анткени камера турган жерде акырын айдайт, камера турган жерде кайра катуу айдайт дагы, жанагы жерде убактын кетирип алдым эле дейт дагы, 2 эсе катуу айдайт да. Мына ошол маселени чечүү алкагында мен комплекстүү бир пакет менен киргизип атам. Кандай мыйзамды? Ошол ДТПларды азайтып, мына кечээ президент дагы тапшырма берди, ДТПларды азайтсын деп. ДТПлардын азайткан бир эле себеби бар. Мен Грузиядан атайын буну үйрөнүп көрүп, алардын немесин, тажрыйбасын алып келгем. Ал жерде мындай экен. Ал жерде бизде эле безопасность городто киргизген экен. Киргизгенден кийин ДТП резко токтогон экен, кайра көбөйүп кеттир да. Ал айтат, мен сурадым да, эмне үчүн көбөйүп кетти десем, биздин эл дейт көнүп алды, үйрөнүп алды, камера турган жерден акырын айдайт, камера жок жерде кайра катуу айдайт. Керек болсо жана акырын айдаган жерлерди наращивать этем деп туруп 2 эсе катуу айдайт дегенди дароо эле биздикиндей экен деп мен ойлодум. Анан кандай кылдыңар десек, биз дейт среднестатистический скоростьти киргизип койдук дейт. Ошо менен ДТП токтоду дейт. Ошо менен эч ким шашпай калды, эч кимди шашып ашып кетем деп же мындай бир аракет токтоду дейт. Ал кандай десем, мисалы биздикинде эле, мисалы Бишкектен мына балыкчы деп точканы алып коелу. Бишкектен балыкчыга чейин определенный убакытта киргенде, машина чыкканда, жана Бишкектен чыкканда фиксация болот. Балыкчыга келгенде кайра экинчи фиксация болот. Жөнөкөй шашпай айдасаң, мындай бир аз шашып, бирок 140-тын тегерегинде айдасаң, бир 2 сааттын тегерегинде өзү келесиң көлгөчү. Бирок 2 сааттан өтүп да, бирок шашып айдасаң, 1 саат 20 мүнөт, 1 жарым саат, 1 саат 40 мүнөттө келгендер бар экен. Алар жана 160, 180, 200 менен айдагандар экен да. Мен даже испытание кылдым, жана 2-3 ай деп айтпайм, ошо 2-3 айда испытание кылып, биз ошол объездойдон башталганда ровно балыкчыга чейин 1 саат 20 мүнөттө бир бала айдап кирип барды. Ал барар менен 180 менен 200 менен айдап барды да, мындайча айткандачы. Демек, ошондой коюп койсок, эгерде жана 2 сааттан кем айдасаң, анда штраф болот деп койсок, бир дагы таксист шашпайт, бир дагы жаран шашпайт, бирөөнү ашып кетейин, тезирээк барайын деген болбойт да. Демек, сен бул А точкадан Б точкага чейин барган аралык, мисалы, сиз айтмакчы 2 саат деп койсо, 2 саатка жеткирбей барып калса, демек ал жерде күмөндүүлүк бар. Күмөндүүлүк бар. Демек, сен жолдо жок дегенде 150-160 менен айдадың, катуу айдадың, мына сага штраф дейт. Ошондо бардык нерсе, мен Грузиянын опытта токтойт эле. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мен жанагы оң рулдуктардын дагы экинчи проблемасы бул сол жактагы обзордун жоктугу. Мындайча айтканда, жана обгонго чыгып атканыңда сен до конца көрө албайсың да, анткени сен оң жактасың да, ошону көрөм деп чыгып алып анан авария болуп атат дегенге мен аргумент келтирип атам, биз камера орнотобуз. Кичинекей камераларды жанагындай сол жака коюп коет экенсиң, анан мониторуңда, машинаңдын мониторуң менен обгонго чыгаарда эле көрө берет экенсиң да. Толугу менен көрүп, машина барбы, жокпу деген сага мындай дополнительный подсказка, дополнительный заманбап технологиялардын мындай сага жардамы экен да, мындайча айткандачы. Мына эгерде ошону коюп койсок, ошондой коюлган машиналар кирсин деп атам. Эми ал кымбат эле эмес экен. Анын Кытайдан эң арзан алсаң 1,5 миң сомдон, жакшыраак качествосын алсаң $100 чейин ошол камерасы менен, монитору менен орнотсо болот экен.